Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргыз Республикасынын расмий статистика системасына киришүү онлайн курсуна кош келиңиздер. Үчүнчү бөлүм. Статистикалык маалыматтарды жүргүзүүнүн үлгүсү. Статистикалык маалыматтарды жүргүзүү бул баштапкы маалыматтарды статистикалык маалыматка айландыруу боюнча дал келген жана структураланган аракеттер менен маселелердин жыйындысы. СМЖТ-үнүн контекстинде пайдалануучулардын суроо талаптарына жооп берүү үчүн уюмдар же уюмдардын топтору расмий статистиканы түзүү максатында статистикалык маалыматты чыгарышат. Бул процесстин натыйжасы маалыматтарды жана мета маалыматтарды ар кандай ыкмалар менен басылмалар, карталар, электрондук кызматтар жана башкалар менен чагылдырган физикалык же санариптик өнүмдөрдүн аралаш топтому. Слайдта СМЖТ-үй модельдери көрсөтүлгөн. Ал жөнүндө сиз кошумча курс материалдарынан таба аласыз. Анткени ал презентация көрүнүшүндө так көрүнбөй калган. СМЖТ-үй 3 деңгээлден турат. 0-чү деңгээл. Статистикалык маалыматты жүргүзүү процесси. 1-чи деңгээл. Статистикалык маалыматты жүргүзүү процессинин 8 этабы. Бул схемадагы тилкемелер. 2-чи деңгээл ар бир этаптын ичиндеги экинчилик процесстер. СМЖТ-үй расмий статистиканы өндүрүүчүлөр тарабынан жүргүзүлүп жаткан улуттук жана эл аралык деңгээлдеги иштердин бардык түрлөрүнө колдонууга арналган. Анын натыйжасы болуп маалыматтар эсептелет. Үлгү сурамжылоолордон, эл каттоолордон, административдик реестрлерден жана башка статистикалык эмес же аралаш булактардан алынган маалыматтардын негизинде процесстерди сыпаттоо жана сапаттык баалоо жана колдонуу үчүн маалымат булагына карабастан колдонууга жарамдуу болуп эсептелинет. СМЖТ-үй маалымдалык үлгү болуп саналат. Слайдта көрсөтүлгөндөй үлгүнүн негизги өзгөчөлүктөрүн карайлы. Биринчиси үлгүнүн сызыктуу эместиги. Экинчиси субпроцесстер катуу тартипте бири-бирин ээрчибейт. Үчүнчүсү бул көптөгөн мүмкүн болгон жолдору бар матрица. СМЖТ-үй бардык 8 этаптарды басып өткөн күчтүү статистикалык компоненти менен бир катар өтмө принциптерди тааныйт. Сапатты башкаруу. Бүткүл статистикалык бизнес процессинде сапатты баалоо жана контролдоо механизмдерин камтыйт. Мета маалыматтарды башкаруу. Мета маалыматтарды түзүү, кайра колдонуу жана иштетүү ар бир этапта жүзөгө ашырылат. Бул аларды сактоо жана жок кылуу сапаты, архивдөө эрежелери жана жок кылууну камтыйт. Маалыматтарды башкаруу процесске байланыштуу эмес факторлорду камтыйт. Мисалы, жалпы маалыматтардын коопсуздугу, маалыматтарды коопсуз сактоо жана башкаруу, маалыматтардын сапаты, архивдөө эрежелери, сактоо жана жок кылуу. Маалыматтарды иштеп чыгууну башкаруу статистикалык өндүрүш процессин ишке ашыруу боюнча маалыматтарды каттоо, системалаштыруу жана пайдалануу боюнча иш-чараларды камтыйт. Билимди башкаруу негизинен процесстик документтерди жүргүзүү аркылуу статистикалык маалыматты өндүрүү процесстеринин кайталанышын камсыздайт. Жеткирүүчүлөрдү башкаруу процесстин бүткүл мезгилиндеги иштин жүгүн, ошондой эле байланыш маалыматын талдоо жана иштеп чыгуу. Ошондуктан реестрлерге киргизүү үчүн
маалыматтарды камсыз кылган мындай статистикалык өндүрүш процесстери менен өзгөчө тыгыз байланышты түзүү сыяктуу маселелерди камтыйт. 8-этаптын ар бирин кененирээк карап көрөлү. Бул этап жаңы статистикалык маалыматтарга керектүүлөр аныкталганда же учурдагы статистика боюнча пикирлерди кайра карап чыгууну талап кылганда башталат. Ал кызыктар тараптарды алардын статистикалык керектүүлөрүн деталдуу аныктоого тартуу, чечимдердин жогорку деңгээлин сунуштоо жана ошол муктаждыктарга жооп берүү үчүн бизнес моделин даярдоо боюнча бардык иштерди камтыйт. Бул этап адатта солдон оңго карай ыраттуу аткарылуучу 6 экинчилик процесстерге бөлүнөт. Бирок параллелдүү же итеративдик түрдө да аткарылышы мүмкүн. Берилген этап иштеп чыгуу жана долбоорлоо иштерин, ошондой эле статистикалык материалдарды, концепцияларды, методологияларды, чогултуу механизмдерин, ошондой эле иш процесстерин аныктоо үчүн зарыл болгон ар кандай байланышкан практикалык илимий иштерди сүрөттөйт. Бул этапта бардык тиешелүү мета маалыматтар, ошондой эле сапатты камсыздоо процедуралары такталат. Үзгүлтүксүз негизде өндүрүлгөн статистика үчүн бул этап адатта биринчи итерация үчүн колдонулат. Ошондой эле баалоо этабында мурунку итерацияны жакшыртууну аныктаганда колдонулат. Долбоорлоо процессинин узактыгын, наркын кыскартуу, алынган материалдарды салыштыруу жана колдонуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу үчүн долбоорлоо иштеринде эл аралык жана улуттук стандарттар активдүү колдонулат. Долбоорлоо этабы өз кезегинде адаттан солдон оңго ыраттуу түрдө колдонулат. Бирок параллелдүү же итеративдик түрдө да жүргүзүлүшү мүмкүн болгон 6 экинчилик процесске бөлүнөт. Бул этапта берилген шарттарда колдонууга даярдыгын камсыз кылуу максатында өндүрүштүк чечимдерди куруу жана текшерүү иштери иш жүзүнө ашат. Долбоорлоо этабынын жыйынтыктары ушул этапта компоненттелет жана топтолот. Бул процессти толук ишке ашыруу үчүн иш чөйрөсүн түзөт. Уюмдун ичинде да, тышкы булактардан да көрсөтүлүүчү кызматтардын учурдагы каталогундагы боштуктарды толтуруу үчүн жаңы кызмат көрсөтүүлөр атайын негизде түзүлөт. Статистикалык материалдарды үзгүлтүксүз түрдө чыгарууда бул кадам адатта алардын ар бири үчүн эмес, биринчи итерацияда тиешелүү анализден жана методологиядагы же технологиядагы өзгөрүүлөрдөн кийин колдонулат. Долбоорлоо этабы 7 экинчилик процесстерге бөлүнөт. Алар адатта солдон оңго ыраттуу түрдө колдонулат, бирок параллелдүү же итеративдик түрдө да аткарылышы мүмкүн. Биринчи 3 экинчилик процесстер маалыматтарды чогултуу, иштетүү, талдоо жана жайылтуу үчүн колдонулган системаларды өнүктүрүү жана өркүндөтүү менен байланышкан. Акыркы 4 экинчилик процесстер кайчылаш процесске багытталган. Бул этапта ар кандай жыйноо ыкмаларын, мисалы алуу, жыйноо, чыгаруу, өткөрүп берүү, колдонуу менен бардык тиешелүү маалыматтарды, мисалы маалыматтар, мета маалыматтар жана кош маалыматтар чогултат жана аларды андан ары иштетүү үчүн тиешелүү чөйрөгө жүктөйт. Ал маалымат топтомдорунун форматтарын текшерүүнү камтышы мүмкүн, бирок алардын бардыгы иштеп чыгуу этабында жасалгандыктан, ал маалыматтардын өзүнө болгон бардык өзгөртүүлөрдү киргизбейт. Үзгүлтүксүз өндүрүлгөн статистикалык материалдарда бул этап ар бир итерацияда аткарылат. Жыйноо этабы 4 экинчилик процесске бөлүнөт. Алар адатта солдон оңго ыраттуу түрдө аткарылат.
бирок параллелдүү же итеративдик түрдө да жүргүзүлүшү мүмкүн. Бул этапта берилген шарттарда колдонууга даярдыгын камсыз кылуу максатында өндүрүштүк чечимдерди куруу жана текшерүү иштери иш жүзүнө ашат. Долбоорлоо этабынын жыйынтыктары ушул этапта компоненттелет же топтолот. Бул процессти толук ишке ашыруу үчүн иш чөйрөсүн түзөт. Уюмдун ичинде да, тышкы булактардан да көрсөтүлүүчү кызматтардын учурдагы каталогундагы боштуктарды толтуруу үчүн жаңы кызмат көрсөтүүлөр атайын негизде түзүлөт. Статистикалык материалдарды үзгүлтүксүз түрдө чыгарууда бул кадам адатта алардын ар бири үчүн эмес, биринчи итерацияда тиешелүү анализден жана методологиядагы же технологиядагы өзгөрүүлөрдөн кийин колдонулат. Долбоорлоо этабы 7 экинчилик процесстерге бөлүнөт. Алар адатта солдон оңго ыраттуу түрдө колдонулат, бирок параллелдүү же итеративдик түрдө да аткарылышы мүмкүн. Биринчи 3 экинчилик процесстер маалыматтарды чогултуу, иштетүү, талдоо жана жайылтуу үчүн колдонулган системаларды өнүктүрүү жана өркүндөтүү менен байланышкан. Акыркы 4 экинчилик процесстер кайчылаш процесске багытталган. Бул этапта ар кандай жыйноо ыкмаларын, мисалы алуу, жыйноо, чыгаруу, өткөрүп берүү, колдонуу менен бардык тиешелүү маалыматтарды, мисалы маалыматтар, метамаалыматтар жана кош маалыматтар чогултулат жана алардын андан ары иштетүү үчүн тиешелүү чөйрөгө жүктөйт. Ал маалымат топтомдорунун форматтарын текшерүүнү камтышы мүмкүн, бирок алардын бардыгы иштеп чыгуу этабында жасалгандыктан ал маалыматтардын өзүнө болгон бардык өзгөртүүлөрдү киргизбейт. Үзгүлтүксүз өндүрүлгөн статистикалык материалдарда бул этап ар бир итерацияда аткарылат. Жыйноо этабы 4 экинчилик процесске бөлүнөт. Алар адатта солдон оңго ыраттуу түрдө аткарылат, бирок параллелдүү же итеративдик түрдө да жүргүзүлүшү мүмкүн. Бул этап киргизилген маалыматтарды иштеп чыгуу жана аларды талдоо үчүн даярдоо процессин сүрөттөйт. Ал статистикалык маалымат катары талдоо жана жайылтуу үчүн баштапкы маалыматтарды бириктирүүгө, классификациялоого, текшерүүгө, тазалоого жана жайылтууга арналган экинчилик процесстерден турат. Статистикалык материалдарды үзгүлтүксүз чыгарууда бул этап ар бир итерацияда болот. Экинчилик процесстери статистикалык жана статистикалык эмес булактардан алынган маалыматтарды колдоно алат. Иштеп чыгуу жана талдоо этаптары кайталануучу жана параллелдүү болушу мүмкүн. Анализ маалыматтарды түшүнүүнү жакшыртат жана кошумча иштетүүнү талап кылышы мүмкүн. Иштеп чыгуу жана талдоо этаптарынын алкагындагы иштерди жыйноо баскычы аяктаганга чейин баштоого болот. Бул убакыт керектөөчүлөр үчүн маанилүү болгон учурда алдын ала жыйынтыктарды түзүүгө, ошондой эле талдоо үчүн убакыттын көлөмүн көбөйтүүгө мүмкүндүк берет. Иштеп чыгуу этабы солдон оңго ыраттуу аткарыла турган 8 экинчилик процесске бөлүнөт. Ошондой эле параллелдүү жана итеративдик болушу мүмкүн. Бул этапта статистикалык материалдарды өндүрүү жана аларды деталдуу текшерүү жүргүзүлөт. Статистикалык мазмунду даярдоону жана материалдар колдонуучуларга тартылганга чейин коюлган максаттарга жооп бериши экендигин камсыз кылууну камтыйт. Бул этап ошондой эле аналитиктерге маалыматтар жана өндүрүлгөн статистикалык продукт жөнүндө түшүнүк алууга мүмкүндүк берген экинчилик процесстерди жана иш-чараларды камтыйт. Этаптын статистикасы
башка экинчилик процесстер үчүн, мисалы долбоорлоо фазасына киргизүү катары жаңы булактарды талдоо колдонулушу мүмкүн. Үзгүлтүксүз өндүрүлгөн статистикалык материалда бул этап ар бир итерацияда болот. Талдоо этабы жана анын экинчилик процесстери маалыматтар кайсы булактан алынганына карабастан бардык статистикалык материалдар үчүн жалпы болуп саналат. Талдоо этабы 5 экинчилик процесске бөлүнөт. Алар көбүнчө солдон оңго ыраттуу түрдө жүргүзүлөт, бирок параллелдүү же итеративдик түрдө да жүргүзүлүшү мүмкүн. Бул этапта колдонуучулар үчүн статистикалык продуктыларды жарыялоо жүргүзүлөт. Ар кандай каналдар аркылуу статистикалык жана динамикалык продуктылардын комплектация жана басып чыгаруу менен байланышкан иштердин бардык түрлөрүн камтыйт. Бул иш-аракет колдонуучуларга статистикалык уюмдар тарабынан жарыяланган продуктыларды колдонууда колдоо көрсөтөт. Үзгүлтүксүз өндүрүлгөн статистикалык маалыматтарда мындай кадам ар бир итерацияда аткарылат. Жайылтуу этабы 5 экинчилик процесске бөлүнөт. Алар адатта солдон оңго карай ыраттуулукта жүргүзүлөт, бирок параллелдүү же итеративдик түрдө жүргүзүлүшү. Акыркы этаптын алкагында мүмкүн болгон потенциалдык жакшыртууларды аныктоо жана табуу максатында статистикалык бизнес процесстин конкреттүү компоненттери бааланат. Баалоо бир процесстин аягында жүргүзүлүшү мүмкүн, бирок статистикалык маалыматты өндүрүүдө туруктуу негизде да жүргүзүлүшү мүмкүн. Баалоо этабы 3 экинчилик процесске бөлүнөт. Алар адатта солдон оңго ыраттуу аткарылат, бирок параллелдүү же итеративдик түрдө да аткарылышы мүмкүн. СМЖТ3 чыккандан бери расмий статистиканы модернизациялоону колдоо үчүн ГВУ МОЗ колдоосу астында бир нече модельдер иштелип чыккан. Жалпысынан алар заманбап статистикалык үлгүлөр деп аталат. Статистикалык уюмдун типтүү иш үлгүсү жалпы статистикалык уюм аткарган иштердин түрлөрүн сүрөттөйт жана аныктайт. Ал статистикалык маалыматты өндүрүүнү колдоо үчүн зарыл болгон иш-чараларды, мисалы, адам ресурстарын башкаруу, корпоративдик деңгээлде жүргүзүлүүчү сапатты башкаруу боюнча иш-чаралар, сапатты баалоо принциптерин иштеп чыгууну кошуу менен СМЖТны кеңейтет жана толуктайт. Статистикалык маалыматтардын типтүү үлгүсү улуттук жана эл аралык деңгээлдеги расмий статистиканы модернизациялоо үчүн статистикалык маалымат үчүн маалымдалык негиз катары кызмат кылат. Ал статистикалык маалыматты иштеп чыгуу процессинде маалыматтарды жана мета маалыматтарды аныктоо, башкаруу жана пайдалануу процедураларынын стандарттык сыпаттамасын иштеп чыгууну карайт. СМТУ жана СМЖТУ статистикалык маалыматтарды өндүрүү жана башкаруудагы бири-бирин толуктаган үлгүлөр болуп саналат. СМЖТУ жөнүндө көбүрөөк маалымат алуу үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун Европалык экономикалык комиссиясынын StatsWiki сайтына кириңиз.